Билесиздерби, мына ошол фисташка мистенин эркеги аялы ургачысы болот экен да. Мына ошол сиз көргөнүңүз бул ургачысы, мына ошол түшүн бере турган. Ким эгер фисташканы кантип өскөнүн көргөн эмес болсо, мына сиздерге достор, биринчи көргөндөр видеого лайктардан басып коесуздар. Биз сиздерге азыр көрсөтүп берели. Тамыры тереңдиги 20 метрге чейин кеткен. Суу жок, вообще суу керек болду. Долуга Алла Таала берген жамгырды суусу менен өсө турган бир гана өсүмдүк мына ошол мисте көчөтү. Курортта толтура биз азыр аксы жергесиндебиз. Мына ушул жерлерде табигый жол менен Алла Таала берген керемет. Эми эркектер кап болбойбуз. Мындай экен да, мына бул биз гүлдөйт экенбиз. Фисташка мына гүлдөп туруп, чаңдатып туруп, болду уже пайдасы жок экен. Ушул бою мунун кыла турган иши кийинки жылда кайра мына ушул жазда гүлдөп, мына ушул ургачы фисташкаларга чаңын берип, түшүмүнү алганга мындай айтканда колдоо көрсөтөт экен. Ар дайым мына ушундай пайдабыз тип жүрө берели. Видеоларга жакса лайк басып, досторго жөнөтүп, мына ушундай адырларды эмне кылсам болот, суу жок, эчтеке жок, вообще карагым да келбейт, суу да койгум келбейт дегендерге фисташканы өстүрүп көбөйтели. Алла Таала берген, ата бабастан бизге сакталып келген мына ушундай бай токой чарбаларды сактап, бизден кийинки муунга да жеткирип берели. Аман болуңуздар.